Кутман таң Марал радиосунун ардактуу угармандары, мына ушул сааттан баштап, ушул күндөн баштап, ардактуу угармандар, дал ушул 8-ден 9-га чейин эми мындан ары радио тренинг болот экен. Мына ушундай кубанычтуу кабар менен келип калдым. Кызматыңыздарда Назгүл Акунова. Ал эми ардактуу угармандар, эмне болгон тренинг деп турган болсоңуздар, Марал радиосунун буга чейин дагы угармандарын кубантып келген эл аралык деңгээлдеги коуч Максат Муктаров бүгүн дагы бизде конокто. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Жогоруда айтып өткөндөй эле Чыңгыз Айтматов атабыз айтып кеткендей, адам болуу адамга күн сайын адам болуп туруу кыйын экен. Андыктан адам болуу үчүн дагы көп сабактарды алышыбыз керек экен. Дагы көп нерселерди үйрөнүп, дүйнө таанымыбызды кеңейтип дегендей жаңыланып турган замандан артта калбай үйрөнүп турушубуз керек экен. Мына ушул Максат Муктаров агабыз бүгүн бизде конокто, ошондой эле жардамчысы лайф коуч Чыңгыз Жапаров дагы бүгүн бизде конокто. Өнүгүү бакыт деген теманын алкагында сөз кылабыз. Азыр жакшы бир баянын угуп, андан кийин суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Телефон номерубуз 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06. Анда мен микрофонду конокторубузга узатайын. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Чыңгыз мырза. Бүгүн бакыт бул өнүгүү деген теманын алкагында тренинг болмокчу. Максат мырза баштай берсеңиз болот. Деги эле биринчи тренинг деген баштап кетпейли. Мисалы лайф коуч эмне деген жаңы уккандар болушу мүмкүн. Бул коучинг деген мындай бизге түз которгондо машыгуу дегенди билдирет. Же машыктыруу, to coach деген машыктыруу болот. Жашоого машыктыруу деген бул жаңы тема болсо керек дейм. Угуучуларга, көптөгөн элдерге кандай деген жашоого машыктыруу деген. Деги эле биз мындай өсүп атканда мектепке барабыз, мектепке, садикке барабыз, бала бакчага, мектепке, университетке, анан ушундай илимий институцияларда окуйбуз дагы, ошол жерде биз билим алабыз. Анан ушундай нерсе бар, мындай жашоодогу маанилүү нерселер эмнегедир ушул мектептерде, университеттерде жок да. Мисалы, мен өзүмдөн айтсам, менин ата-энем дагы канчалык окуган киши болсо эле, мен мисалы финансовый грамотность деп коет го, баягы мисалы акчаны кантип пайдалануу, же үйлөнгөндө кантип бактылуу жашоо, же балалуу болгондо баланы кантип тарбиялоо, Туура тарбиялоо. Туура тарбиялоо дегенде, эми тарбиялоо дегенде туура. Баардыгы туура тарбиялоо. Ушундай нерселерди мындай маанилүү, өзгөчө маанилүү. Мисалы карасаңыз, биз ушунча жыл убакыт короттук, мисалы мектепке, университетке, анын аягында диплом алдык, анан жашоого кирдик, үйлөндүк деген сыяктуу. Ушунча нерсе, ушунча жыл окугандан кийин бирок ошол жерде маанилүү нерсе, мисалы кантип мен урушпай, талашпай жашайм үйдө. Ар кимдин өзүнүн теориясы бар да, мисалы ата-энелерибиздин, башкалардын. Бирок канча дагы баарыбыздын көйгөйүбүз бар, туура. Үйдө бир чыр-чатак чыгат. Анан балдарыбыз биз каалагандай чыкпайт, анан аны ойлонобуз, мектепке бериш керек, ошондо жакшы чыгат да, бирок мектеп ал нерсени кыла албайт да. Мындайча айтканда, жашоодогу маанилүү нерселердин мектеби жок деген. Сизде баргансызбы, мисалы, кантип келинчегим менен бактылуу жашайм деген бир андай факультет жок. Андай факультет жок. Мектепте сабак жок, Ушул азыр Америкада коучинг индустрия деп коет, коучинг индустрия экинчи бат өнүгүп келаткан да, 25% экен ушундай. Биринчиси IT технология. Ошого бул эмнеге ушундай бат өнүгүп келатат, анан аябай популярный болуп атат. Анткени ошол мектепте жок, же биздин баягы билим берүү системасында кирбеген ушундай эмелер, сабакта эле, тренингдерде эле ошолор жок болгон үчүн бул азыр ошол частный индустрияда өнүгүп келатат. Ошого биз дагы, мен дагы өзү 4 жыл мурда ошол коуч болдум. Коуч болдум деген андан мурда да коуч экен, бирок мен коучинг деген таптым. Андан мурда эле мен мисалы англисче сабак берип жүргөндө, бай жөнөкөй сүйлөшүп атканда эме деп айтат элем да, мындай элдерге мындай проблеманы чечет экен, шыктандырат экенмин, дем берет экенмин, бирок өзүм ал эме бар экен, профессия бар экен билбейт элем. Ошондон кийин 4 жыл мурда таптым. Ошондон бери азыр мен коучмун. Эл аралык коуч деген, анткени азыр мен Кытай жергесинде турам, анан башка өлкөлөрдөн чыкса ошол жака барам, Кыргызстанга келип турам, жылда 2 жолу же 3 жолу. Ошол бүгүн темабыз эми бакыт. Бакыт деген эмне деген, же өнүгүү бакыт деп жазган. Деги эле Чыңгыз мырза, мисалы сиз иштеп атсаңыз, иштегиңиз кандай десем эмне дейсиз? Абысына көбүнчө адамдар жакшы, Кудайга шүгүр дейт. Мындай жактан ушундай. Бирок ал бизди көңүлүмүз атат, бирок кээ бирде жаман болсо биз жакшы деп коебуз да, туура. Бирок чынында эле жакшы болсо, жакшы деген эмне деген сөз?
иштеп атсаңыз акчаңыз көбөйүп атат да мисалы, же зарплатаңыз белгилүү бир өзү каалаган жыйынтыкка жетип атат деген сөз да мындай. бактылуу. Ошол жыйынтыкка жетүү деген сизге өнүгүү болуп атабы, өнүгүү болбой атабы? Белгилүү бир деңгээлде өнүгүү. Мисалы зарплатаңыз айталы 20 миң сом, анан эме болду, айлыгыңыз көтөрүлдү, айлык эмеңиз 30 миңге чыкса, сиз сүйүнөсүзбү? Кубанам. Кубанасыз, бактылуу болосузбу ошондо? Ооба. Балаңыз бас элек болчу, мындай 9 айлык болчу, эми басып калды, анан кандай болду сиз анан балам басып калды? 9 айлыкка чейин улам бир эмелер чыккан соң кубанасың дегендей. Туура, мындай биз баланы жаткырып койсок анан жылабайт го, уже жылып калды дейбиз, анан кийин басып калды, анан чыгып калды, сүйлөп калды. Ошентип, бул жерде көрдүңүз, сиз өнүккөн сайын сиз бактылуу боло баштадыңыз. Туурабы? Ошондо бир мындай кыскача айтканда, бир нерсеңиз өнүксө, бакыт келе баштайт. Мисалы, ошол нерседе мисалы мен коучингде өнүккөн сайын, жаңы нерсе үйрөнгөн сайын мен мындай бактылуу болом да. Ошол нерсени эл менен бөлүшөйүн, ошол нерсени менин окуучулар менен же менин машыгуучулар менен бөлүшөйүн деп аябай кубанам. Ошо башта эле деги эле адамга бир нерсе өнүгүү келсе, акча жактан, бул финансы жактан дагы кайсыл жактан, мындай жөнөкөй социалдык жактан, мисалы даже дене, мисалы залга барсаңыз, отуруп барган сайын денеңиз мындай фигураңыз чыгып атса, эмне болосуз, бактылуу болосуз, туура. Ошо сыяктуу. Деги эле ошо өнүгүү болгондо адам бактылуу болот экен да. Буну эгер сиз да мындай бактысыз болсоңуз, биринчи өзүңүздүн ошол биз 4 тармакта тренинг кылабыз көбүнчө. Биз 4 тармакка маани беребиз, басым жасайбыз. Англисчесин айтып кетейин, мисалы health, wealth, love and happiness. Health деген эмне болду? Ден соолук, wealth байлык, ошо акча, байлык, үй жай дегенде, анан love, сүйүү, анан happiness, бактылуулук. Ушулардын бирөөсүндө эгер бир эме аксап калса, кемчилдик болуп калса, анда бүт баарына таасир берет да. Мисалы айталы, биринчи, эгер ден соолук жок болсо, анда байлык дагы эме керексиз болуп калат, же байлык кыла албай каласыз да, кыйынчылык болуп калат. Иштей албай каласыз, мисалчы. Же болсо деле анын мисалы кээ бирлер бар го, ден соолугу улам каалаган табагын жей албай калат. Ошол каалаган жерде бара албай калат, сыяктуу да. Ошондо тигил жагына маани, ошон үчүн ден соолукка камкоруш керек. Ошол ден соолукту өнүктүрүш керек, мындай айтканда. Мисалы туура тамактануу, андан кийин ошол мисалы спорт менен машыгуу деген ошол мисалы. Анан жаман привычкалар таштап мындай тамак боюнча. Экинчиси эмне болуп атат? Байлык. Мисалы байлык мен ушул убакка чейин мындай болду да, өнүгүү боюнча айтып кетейин. Мисалы кичинебизде мындай нерсе бар да, акча адамды бузат, акча мындай көптүрүп берет, көзүн май басып калат, көзүн май басып кетти, же мындай акчасы болуп бузулуп кетти деген ушундай сөздөр болот да. Мындай айтканда биз акчага негатив менен өскөнбүз да. Азыр мен өзүм ойлодум да, эмнеге акчага ошондой, анан мен түшүндүм, ал туура эмес нерсе экен. Акча жаман, акча эме дегендерге мисалы айтып кетсек, бул акча деген жөн эле бир эме да, бир зат, биз ошо курал, ошону менен биз бул дүйнө ошону менен азыр иштеп атат да, акча мененчи. Аны биз билбейбиз, акча каяктан табылат. Мен кичинемде ата-энем акча каяктан табылат деген билбейт элем да, иштеп келип атабы депчи. Же акчаң болсо эмне кылышың керек билбейсиң да. Ошону билбеген үчүн ичиңде эгер бир нерсеге баягындай сиздин мисалы бир нерсени жакпаса, сиз андан качасыз. Мисалы могул жерде жылан турса эмне кыласыз? Жылан, ой кандай жылан деп кармайсыз, качасыз да. Эгер ошон үчүн эгер акчасы болгусу келгендер, акчалай өнүккүсү келгендер дейин, биринчи очередь акчаны мындай жаман дебешиңиз керек да. Акчаны мындай жакшы көрүшүңүз керек. Кантип бизде акчаны жакшы көрүп калганда акча жиндиси деп баягындай эме жаман сөздөр бар го. Ал жерде мындай жакшы карасаңыздар, ал акчаны сүйгөн киши просто акча жөнүндө ойлойт да. Кантип акчасы тапсам болот, акчамды кантип көбөйтсөм болот дегендейчи. Ошон үчүн сиздер эгер акча, байлык кааласаңыздар, ошол нерсени жаман көрбөңүздөр. Мен азыр өзүм канча тренинг кылсам дагы баягы подсознание калган окшойт да, баягындай жакшы эме жок да. Бирок өнүгүп атат. Мен айтам, акча бул баягы жамандыктын эме символу эмес. Эгер акча жамандык символу болгондо, анда акча деген жөн эле баягы liquid деп коет да. Мурда мисалы тарыхтан эмне кылат, мен картошка алып келем, сиздер эмне партер кылам да. Ошолор ушунчалык кыйынчылык болгон үчүн акча чыгарышкан, акча оңой таралат. Ошого өнүгүүдө акчаңызды да көбөйткүңүз келсе, анда акчаны биринчи жаман көрбөңүз. Жана дагы айтып кеткен эме бар го, акча адамды бузбайт, Warren Buffett. Акча адамды бузбайт, ал адамдын ким экенин мына ичиңде ачып берет депчи. Туура. Мен ошого ишенем, мындайча айтканда, эгер бир адам жаман болсо,
ичинен кек сактап жүрсө, мынтип аябай эме болуп турса, ошол убакта акчасы жок, көрсөтө албайт да. Ал тигилер акчасы бар эме болсо чыгара албайт. Эмнегенде акчасы жок да. Анын качан акчасы болгондо баягы ичиндегин сыртка чыгат. Эге жаман киши болсо жамандыгын чыгарат, бирөөгө көрсөтөт, бирөөнү эме кылат, мисалы сотко берет же бирдемке кылат, ошол сыяктуу акчасы менен. Анан эгер жакшы киши болсо, мен тааныйм, бир канча балдар тааныйм. Мисалы убагында айлыкка иштеп жүрсө, кийин бизнес кылып байып кетти. Алар аябай мындай благотворительный эмелерге берет, анан жардам берет, мисалычы мен мисалы кээ бир студенттер кыйналып калса ошого бер деген, ошолор көрдүм да. Ошондо эгер сиз жакшы киши болсоңуз, анан акчаны сүйсөм акчам келсе жаман болуп, андан коркпоңуз, өнүгө бериңиз. Анткени ичиңиз жакшы болсо, акчаңыз болгондо ичиңизде жакшы нерсе чыгат. Ошон үчүн мисалы бирөөгө жардам бересиз, ошо акчаңыз менен туугандарыңызга жардам бересиз, өлкөңүзгө жардам бересиз, айылыңызга бирдемке курасыз, туурабы, мектеп курасыз. Ошол сыяктуу да ал нерсе өнүгөт. Ичиңизде кыла албаган жакшы нерселерди ишке ашырат, ошол болот. Мүмкүнчүлүк болот. Аябай сонун айттыңыз. Ошондой болот. Анан үчүнчүсү сүйүү. Деги эле сүйүү менен жаралган нерсе. Мага айтышат да, мисалы сүйүү жөнүндө. Сүйүү деген нерсе аябай мындай, эгер ушу сүйүүнү колдоно алсаңыз, көп нерсеңизди бат эме кыласыз. Мисалы айтат да, Максат байке кантип аңгыч үйрөнөбүз, кантип бат үйрөнөбүз, ошол сыяктуу нерселерди айтканда мен айтам, просто аңгычтан сүйүп калсаңыз болду, эчтеке кылган кереги жок. Мисалы болот го, жигиттер мисалы кызды сүйүп калса эмне болот? Таң аткычын уктабайт. Ошол жерде күтөт. Бул сүйүү уже адамды эме кылып койт да, мындай оору сыяктуу да, оору дегенде бар го баягындай. Эми жакшы оору дейли, мындай. Ошол сыяктуу сүйүү бул аябай маанилүү нерсе. Деги эле бул сүйүүнүн артынан канчалаган нерсе болот да. Сүйүүнүн артынан анан сүйүү бул адамдын эмоциясы го. Акыркы жолу төнөрөп сокканда мисалы дүйнөдөгү эң күчтүү нерсе дейт, адамдын эмоциясы дейт. Ошол эң күчтүү бул нерсе, бул движок да, мындай түрткү да. Ошол сүйүү менен дүйнө курулат. Мындай тынчтык болот, сүйүү менен согуш болот, сүйүү менен үйлөнөт. Сүйүү дегенде эмоция менен үйлөнөт. Эмоция менен жакшы колдоно албаса эмоцияны ажырашат. Ошондой сыяктуу да, бул аябай күчтүү да. Мисалы бизге тренинг келгенде ошо ажырашып кеткендер же баягы үйдө проблемасы болгондор келет да. Анан мындай карасаңыз, кичинекей эле проблема, сырттан карагандачы, бирок эмоция ушунчалык күчтүү болгон үчүн сиз аны логика менен айта албайсыз да. Бизде айтып коет чоң эле кишиге, мен аны урушуп койдум, ал жакшы жашала деп айтып койдум, андай нерсе болбойт да. Бул мисалы жиниңиз келип турганда аябай аны логика эме иштебей калат да. Ошон үчүн сүйүү аябай сүйүү дегенде эмоция аябай күчтүү да. Ошо үчүнчүсү эмоция, сүйүүдөн жөнүндө мисал барбы сизде? Сүйүү жөнүндө балага сүйүү бергенде, мисалы бала тарбиялоо боюнча кайрыла турабыз, ошол жерде балага берилген сүйүүдөн улам баланы мындайча айтканда шыктандырып, жаңы ичин ачып чыгара турган нерселерди чыгарат да, мындай өстүрөт, өнүктүрөт анычы. Мындайча айтканда ага бир кол канат болот да, уча турган. Туура айтасыз. Ошол менен мисалы сүйүлгөн, аябай сүйүлүп өстүрүлгөн үйдөгү бала менен мындай жек көрүлүп же бир кыйынчылыкта өгөй, мисалы өгөй ата же башка менен чоң баланын айырмасы аябай чоң да, мындай. Сиз бала жөнүндө айтып кеттиңиз да, туура. Бала жөнүндө да ал жерде ошол сүйүү. Ооба, туура айтасыз. Мисалы мындай нерсе бар экен да, аны детально өтөбүз го, эмеки бала боюнча өткөндө. Сүйүү дегенде балага мисалы сүйүү, биз айтабыз го, көп сүйүп эркелетип койдум дегенчи. Аны адден өтөбүз го, бирок ушул сүйүү дагы көп эркелетип койдум деген нерсе жок экен. Мындай нерсе канчалык сүйсөң ушунчалык чоңоёт. Анан төртүнчүсүн айтсак, эмне дедик? Бакыт. Төртүнчүсү бакыт, бул мындай нерсе бар да, мисалы эмне дедик? Ден соолук, байлык, сүйүү, анан бакыт. Адам бактысын издейт экен да. Бактысы кызык жагы мындай, бир нерсе жакшы көрөсүз да. 7 жаштан 14 жашына чейин адамдын эмнени жакшы көргөнү билинет экен да. Значит, кээ бирге эмне кылганды билбейм, эмнени жакшы көргөнүн билбейм дейт, бирок чында эле бар, ошону изилдеш керек да. Ал мындай болуп калышы мүмкүн да, мисалы бирөөсү айталы, парикмахер болом дейт, туура. Анын атасы эмне дейт? Парикмахер болмокмун, юрфакка кир дейт да. Кичинесинен башталып, ал ошол ойдон калып кетет. Анан кийин юрфакка кирет, юрфакты бүтүрөт, аны иштеп атканда жаны сыгылат да, мынтип жана иштегиси келбейт, жашоо жаман. Мындай анан бирок парикмахер оюнда жүрө берет да. Анан барып, анан атасынын сөзү угулбай калгандан кийин өзүнүн аябай жаккан нерсени чыгып барып парикмахерге кирет да, мисалы. Ошонун бирөөлөрүн чачтарын тарап, мындай жакшы эме болот да. Ошондон бакыт табат. Мисалы мен өзүмдүн мисалы призвание деп коет го, calling. Кыргызчасы кандай коет? Эмне жаккан нерсеңиз болуп калабы? Ошол жаккан нерсеңизди тапсаңыз бул дүйнөдө, ошондо сиз бактылуу болосуз да. Мен муну аябай изилдедим. Эмнеге бир адам ошону жакшы көрөт?
Сиз мисалы эмнеге ошол жашыл цветти жакшы көрөсүз? Айта аласызбы? Мен өзүм баалуулуктарымдан улам го дейм. Мындай айта албайт да, аягында эмне дейсиз? О вкусах не спорят деп коет го, аягында эме кыла албайсыз да, уже сизден чыкты, уже дальше кете албайт да. Ошого мындай чыкканда адамдын бир нерсени жакшы көрүшү да мындай тубаса келгендей болуп калгандай болот экен да. Мен ошентип ойлодум. Балким ошо ата энеси болгон үчүн эми канчалык болсо деле адам ичинен чыгат, анан себебин билбей калат да аягындачы. Эмнегедир мен ушуну кылганда мен аябай энергия алам. Мисалы менде коучинг кылганда 7 саат сүйлөймбү, мен мындай иштегендей болбойм да. Мага кызык жагы адамдардын өнүккөнү, адамдар мындай жашоо көз карашы өзгөргөнү, же канча жылдан бери кылбай жүрүп кылып калгандар, даже азыр келсем WhatsApp'тан жазышты бир эже. Ушунча жылдан бери иштейм дейт, бирок эч акча топтой албайм дейт да, мисалчы. Ошол акча топтогонду билбейт да, мисалы анын мектеби жок да. Ошол сыяктуу ошол ден соолук, байлык, сүйүү, бакыт, ошо 4 нерсеңиздерди өнүктүрүшүңүздөр керек да. 4 нерсеге салым кошуңуздар керек, баарына бирдей. Анткени бирөөсүн таштап салсаңыздар кыйынчылык чыгат. Мисалы акча деп жүрүп, анан үйгө внимание бербеген үчүн, балдарга эме кылбаган үчүн ошол жерде чыр-чатактар чыгат. Уже акчасы дагы керек, ишке жарабай калат. Анткени ал ошо үй бүлөм деп акча менен жүрөт. Бир эле акча менен үй бүлөгө эме кылбайсыз. Ал жерде сүйүү бар, ал жерде сиз болушуңуз керек. Ал жерде убакыт өткөрүшүңүз керек. Ал жерде балдарыңызга, келинчегиңизге же аял киши болсо жолдошуна мындай бир эме тартуулаш керек сыяктуучу. Жакшы бир жашоо. Сиздин айтып турган нерсеңиз барбы? Бакыт жөнүндө ошол бакыт бул кээ бир күтүлгөн нерселердин жыйынтыгы деп койсок болот да. Бир нерсени күткөндө биз баягы чоңдор көбүнчө бир жыйынтыкка, күтүлгөн максатка жеткенде бактылуу болот да көбүнчөчү. Ушу өздөрүнө белгилүү шарттарды коюп алат. Жаш балдар андай эмес да, мисалы. Туура. Ошол жаатта бакытты ушундай бир коюлган жыйынтыкка жеткенде жаш балдар бизге караганда бактылуураак, туурабы? Туура айтасыз. Ал жерде мындай нерсе бар да. Жаш балдар мындай бактылуу болгонду билет да. Анткени ал чынында айтканда биз адамзатыда бактылуулук бар. Төрөлгөндө элечи натурасында, табиятында бар. Биз анан ошол бактылуулукту эме жашоодо чоңойгон сайын башка нерселер менен толтуруп, же мындай бактысыздыкты үйрөнөбүз, мындайча айткандачы. Бактысыздыкты эмнеге үйрөнөбүз? Анткени биз башыбызга өзүнчө бир жашоо кое алабыз да. Эмне коебуз? Шарттарды коебуз. Шарттар коебуз. Мисалы мына үйүм болгондо, машинам болгондо, ушунча акчам болгондо мен бактылуу болом дейбиз. Ошолор болмоюнча бактысыз болуп өзүбүзгө мына бактыбызды камап турабыз да, мындайча. Сен бактылуу болбо азыр дейбиз. Качан үй алганда анан бактылуу бол дейбиз да. Муну өзүбүз кылганбыз. Чынында эле биз аны таштап салсак бактылуу болобуз. Кээ бирки адамдар бар эмне, акча жок болсо эле бактылуу, туурабы? Аны бирок мындай тиги шарттанып алгандар түшүнбөйт да. Аны айтат, жок, ал жөн эме кылып атат дейт да. Бирок чынында эле ал бактылуу. Сиз эгер ошо биз жеке өнүгүү боюнча тренинг кылабыз, жеке өнүгүү деген сиз өзүңүз өнүгөсүз да. Ошо денеңизди, сүйүүңүз, ошо бактыңыз, дагы ден соолугуңуз, байлыгыңыз, ошолорго басым жасайсыз. Мисалы мен эгер бүт нерсени мындай башында, мисалы ийгиликтин 80% адамдын ичи, мындайча айтканда психологиясы, анын 20% сырткы факторлор. Мисалы акчам жок болсо мен бактылуу эмесмин деп ойлойм, аны мен башында коем да. Эгер кааласам өзгөртөм. Өзгөчө баягы үй бүлөлүк эмедечи, өнүгүү боюнча мен ушуну таптым. Баягы үй бүлөлүк бакыт боюнча эме эмес экен, акча роль ойнобойт экен. Просто биз ошого шарттанып алган үчүн ушундай болот экен. Ошо анын тамагың жок да, мындайча айтканда рызык деп коет го, баягы адам мындайча айтканда өлбөйт бир. Анан адам канчалык нерсени жашоодон сураса, ошончо нерсе келет экен да. Ал деген сөз, мисалы сиз келип мага жардам бериңизчи деп мен сизден сурайм да, канча керек дейм, туурабы? Сиз айтасыз, мисалы мага 20 000 сом берип тур десеңиз, мен ошончону эле берем да, туурабы? Сиз ошончо керек болуп атпайбы? Эгер 100 000 десеңиз, анда андай ойломок. Ошон үчүн сиз жашоодон эмнени каалап атасыз, эмнени сурап атасыз, эмнени талап кылып атасыз, ошол нерсе келет. Өнүгүү да ошондой да. Бизде WhatsApp'тан суроо келиптир. Суроо. Максат байке, кайрадан угуп жатканыңызга кубанычтабыз. Бала тарбиясы жөнүндө да тренинг болобу? Күйөөм уксун, балага көп көңүл бурбайт, эртең менен чыгып кетип түнү келет. Азыр ошол өнүгүүнү айтып кетейин бир азчы. Көп мага суроолор келген ушундай да. Мисалы азыр айткан эжебизби, карындашыбызбы жолдошуна эме болуп атат да, кандай десем, нааразычылык болуп атат да. Эми караңыз, сиздин өнүгүшүңүз үчүн бир нерсе бар. Аябай маанилүү нерсе. Мен тренингдер көп айтам го. Бир кайрычы турат экен да, мен икая деп коеюн, бул болгон окуя эмес, бирок мен өзүм жөнүндө айтам, бирок икая чындыкта болгон эмес, бирок ошон үчүн түшүнүктүү болуш үчүн. Баратсам жолдо бир кайрычы.
акча сурады. Анан мен дагы эми акча берейин деп кайрычыга 100 сом бердим. 100 сом берсем, 100 сом карада мен таанып калган окшойт да. Сиз Максат Муктаров эмессизби дейт. Анан ооба десем, коуч эмеспи, тренер эмеспи, уят эмеспи 100 сом бергин. Дагы 100 сом бер дейт да, мындай. Аябай мындай, кандай десем, копол эмеде. Анан мен өзүм тренировка кылам да, анан жиним келбейт, өзүм кармап кетип атам да. Кетип атсам колумдан тартат. 100 сом бер дейт да. Анан эмне болду, жиним келип кетти да, берген 100 сомду кайра алып калдым да, анан кайра кете берем. Анан барсам башка бир кайрчы бар экен, анан ал да сурады. Мен 100 сом берсем, 100 сомду кармады дагы, аябай сүйүндү да. Ай, чоң рахмат, эч ким бергиле, азыр барып 5 балама пирожки алып берем деди. Пирожки канча сом? 30 сом дейли. 5 баласына канча кетет? 150 сом. Мен канча бердим? 100 сом. 100 сом. Айтын ичим ачып кетет дагы, эмне кылат да, өзү да жеп алсын, дагы 100 сом берем да. Эми бул ушул кайрычы бизбиз да. Жашоо бизге 100 сом берди. 100 сом деген сөз сиздин азыр эмнеңиз болсо ошонун баары 100 сом. Тагдыр берди да сизге ошончо нерсе. Канча акчаңыз бар, ошол жолдошуңуз, келинчегиңиз азыр эме деп атпайбы? Балдарымды укпайт, эме деп атпайбы? Ошол сиздин 100 сомуңуз азыркы суроо боюнча. Эми сиз ошого ыраазы болсоңуз, сүйүнсөңүз, ал нерсеңиз өнүгөт. Жашоодо ошол көрүнбөгөн закон бар. Бир нерсеге сүйүнсөңүз, мындайча айтканда ыраазы болсоңуз ошол нерсеңиз өнүгө баштайт. Бир нерсеге нааразы болсоңуз, ал нерсеңиз өнүкпөйт. Биринчи кайрчы сыяктуу, мен 100 сом бердим, бербей кетип аттым да. Анан аябай нааразы болуп, ушундай эмнеге мен жашоом ушундай, мындай десеңиз, ал нерсеңиз да жок болуп калат да. Ал мен жана алып койдум го мынтипчи. Ошол сыяктуу, эгер бир нерсеңиз өнүктүргүңүз келсе, бул отношение болсун, бул акча болсун, бул сүйүү болсун, бул эме болсун, биринчи очередь ошону жазасыз. Мен ушунчай ыраазымын, кубанычтамын, менин ушундай жолдошум бар, же келинчегим бар, же балам бар. Же эмнеңизге нааразы болуп атсаңыз да, мисалы акчаңыз жок болсо мен жазам да, мисалы мен ушунча ыраазымын, ушунча акчам бар, ушунча акча. Ошол акчама ыраазы болом. Биринчи очередь ошо болгон нерсеңизге 100 сомуңузга ыраазы болосуз. Ыраазы болуш дегенде баягы бизде Кудайга шүгүр деп коет го, шүгүр. Мен мындай байкаганда, карасаңыздар, Кудайга шүгүр деп айткан кишилер деле сөзү менен айтканы менен бирок ичинде нааразы да. Туурабы? Ал деген сөз баягы эми жаман эмес. Мындай жаман эмес деп коет да, Кудайга шүгүр жаман эмес деген. Жок, сиз аябай сүйүнүңүз да. Өнүктүргүңүз келет абы? Мисалы жолдошу эме, сиз азыр суроо берген эже, сиз айтышыңыз керек да, сиз аябай мындай ыраазымын деп. Эгер андай кыла албасаңыз, биринчи эмне искусственно деп коет го, баягындай жасалма кыласыз. Анткени бир нерсени жасалма, биз деле биринчи жазарда мынтип жасалма болот го, же сүйлөгөндө, мисалы сиз биринчи жолу сүйлөй башлаганда эми жасалма болушу мүмкүн, анан барган сайын ал нормага айланат го. Ошол сыяктуу кыла албасаңыз жасалма кыласыз, мындай жасалма сүйүнөсүз да. Сүйүнгөнүңүздө ошол нерсеңиз өнүгө баштайт. Өнүгүүнүн бир техникасы дагы ошол. Бир нерсени өнүктүргүңүз келсе, биринчи очередь ошого ыраазы болосуз. Анан ошого кубанасыз. Мисалы, мен байларды да изилдедим да, анткени мен коучинг кылганда байлардын кантип байыган бир нерсеси, ошо кантип байлык өнүгүп атат, же бизнес өнүгүп атат. Бай кишилер акчаны эме кылбайт экен, аз акча көп акча дебейт экен. Мисалы айталы, аз эле акча келсе деле ошого сүйүнөт экен да. Мен бир туугандар бар, эмелер бар, туугандар бар, анан мен баягы эми клиенттер бар. Айтат да бир жигитчи, ошентип иштеп аттым эле базарда, анан аябай соода жакшы болду дейт, чөнтөгүмө акча толуп кетти дейт, анан ошону көргөндө аябай мындай ыйладым дейт да. Аябай кубангандан аябай ыйлаптыр. Бул деген сөз ошон. Анан мен өзүм ойлодум да. Мен канчалаган акча алдым, мындай айлыктарым аябай жогору болду, бир бизнестен бир акча түшүп эме болсо, мен ыйлап аптырмын да. Ал акчага значит. Ошон үчүн теги жигиттин аз акчасы көп, меники анча жок болсо, значит мен ал нерсеге мындай кубанбайт экенмин да. Бирок мен кубанган нерселер өнүгүп кетет. Мисалы, мына коучинг дейли дагы. Мисалы дүйнөнү кыдыруу деп аябай кызыктым эле, ошол Европа, Америка, анан башка өлкөлөр кыдырып келдим. Ошол эмне кубанса, эмнеме кубансам ошол нерсе өнүгүп кеткен да. Сиздин барбы ошондой бир кубанган нерсеңиз, өнүккөн нерсеңиз? Менин же өнүкпөгөн нерсе? Мен ошого машыгып эле келатам.